Биз Курманжан Датка фильмин ушул Оскар сыйлыгы боюнча көтөрмөлөп ошол аракет кылып жүргөндө бир нерсени байкадык да, азиат чөлкөмүнөн көп кинолор, мыкты кинолор америкалыктардын көңүлүндө калбай жатканы байкалды. Азия фильмдерин фестивалында өткөзбөйлү, америкалыктар таанышсын ал Азиянын фильмдери менен деген идеям абдан кызуу колго алынып, ошол жердеги Американын кино ишмерлери аябагандай көтөрмөлөп, бул 3 жылдын ичинде бул кино фестиваль Лос-Анджелесте эл сүйгөн бир жакшы чоң мааракеге айланып калганы мени кубандырат. Жана Лос-Анджелес дүйнө кино өнөрүнүн борбору болгондуктан ал жерде мындай ат кылуу Америкада оңойго турбайт. Variety деген кино журнал дүйнөдөгү эң чоң кино журналдардын бири. Алардын окурмандары миллиондоп саналат. Ошол кино журнал бизге генералдык шериктеш болууну макул болуп билдирип, мына азыр ушул кино фестивалда даңазалап жатат Америкада. Ошол эле Алтын глобус деген аябагандай чоң кино сынчыларынын атайын уюштурулган бир уюшмасы бар да, тобу. Мына ошол Алтын глобустагы аябагандай кызыгып, алар дагы шериктештеген бир кезде. Дүйнөлүк аты бар Sony Entertainment кино компаниясы дагы ушул кино фестивалга шериктеш болгон өзүнүн оюн билгизип, алар дагы жардам берип жатыр. Бул кино фестивалга бир 20га жакын американецтер иштейт. Андан башка башкармалыкта Оскар сыйлыгын утуп алгандар эле 5-6га жакын. Бул эл аралык долбоорубуздун ишке ашканы биз үчүн чоң кубаныч. Жана болгондо дагы кинематография индустриянын жүрөгү болгон Лос-Анджелес шаарында биз Кыргыздын желегин сайып уюмдаштыруучу өлкө, уюмдаштыруучу Кыргыздын жараны болгону менин оюмда чоң сыймык.